Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде парламенттин басма сөз кызматы тарабынан даярдалган күн тартибинде программасы бүгүн жогорку кеңештин 7-чакырылышы парламенттин структурасына өзгөртүүлөрдү киргизүү маселесин карап жатат. Бул боюнча депутаттардын оюн сурап билебиз. Жаныбек мырза, мына сиз парламентке жаңы депутат болуп келип отурасыз. Мына азыр жаңы парламент 7-чакырылыштын парламенти чу дегенде эле структурасын өзгөртүү киргизүүдөн баштады. Сиздин ушул структурасын өзгөртүү боюнча пикириңиз кандай? Көп талкуу болуп атат. Жумуштуу топ ишти өзүнүн аяктады. Анан алардын сунушу боюнча 8 жалпы жогорку кеңештин комитети болсун деп, анан төраганын орун басары 3 адам болсун деп, 3 депутат. Анан мен да өзүмдүн суроолорун бердим. 8 комитет боюнча каршылыгым жок. Бирок аты жөнүн ошону карап чыгыш керек. Аталыктарын кандай аттарды беребиз? Ошо 8 комитеттин азыр талкуу болот. Анан 3 төраганын орун басары боюнча суроолор бар. Эмне иштер менен алек болот алар? 6-чакырылышта 2 эле төраганын орун басары болчу. 120 депутат, азыркы учурда 90 депутат болгону менен 3 төраганын орун басары кайсы иштер менен алек болот? Ошо биздин ички регламентте карап чыгып баштайбыз. Жакында ошондо карап коюш керек да милдеттерин. Себеп анан номинальный болбош керек да, бүт баары өзүнүн иш менен алек болуш керек. Анан бачымыраак биз жогорку кеңештин түзүмүн бекитип алып туруп, комитеттерге бөлүнүп, уже иш жүзүндө болгондой. Себеп мыйзамдардын долбоору абдан көп болуп атат, ошо менен иш менен алек боло элек. Жеке сиз өзүңүз төраганын орун басары канча болсо деп ойлодуңуз эле? Менин оюмча төраганын орун басары буга чейин шаардык кеңештин төрагасы болгон Бишкек шаардан. Ошондо бизде бир эле төраганын орун басары болчу. Ал жалпы мага жардам берип, менин тапшырмаларымды аткарып, азыркы учурда ал жогорку кеңештин депутаты болуп Жакишев Русланбек Шергазиевич, Ишеним партиянын депутаты. Анан менин оюмча 2 эле төраганын орун басары жетиштүү деп ойлойм. Саламатсызбы? Мына жогорку кеңештин 7-чакырылышы алгачкы жыйындарын парламенттеги комитеттердин структурасын өзгөртүү менен баштады. Сиз бул боюнча оюңуз кандай? Өзүңүздөр билгендей, 30-декабрда парламент структураны бекитүү боюнча бир аракет кылып көрдү. Ага чейин депутаттык топтордон, фракциялардан комиссия түзүлүп, 15 депутаттан түзүлгөн комиссия структураны иштеп чыккан болчу. Ал убакта ушул 7 комитет, 4 вице-спикер деген сунуш парламент жыйынында колдоого ээ болбой калды. Азыр ушул мына жаңы жылдык эс алуудан кийин депутаттык комиссия кайра чогулуп, ошол күнкү залда айтылган сын пикирлерди эске алып, 8 комитет, 3 вице-спикер деген сунушун алып чыкты. Бул ойлойм биз ошо 30-да 7 комитет дегенде ушул депутаттардын санынын кыскаргандыгын 120-дан 90-го эске алып, ушул оптимизация болсун деп 7 комитет сунушталган элек. Бирок тилекке каршы парламенттик жыйында ал сунуш өтпөй калгандыктан азыр ушул 8 комитетке токтодук. Сунуш берилип, талкуу болуп атат. Мен ойлойм, бүгүн сөзсүз биз структураны бекитип, парламенттин ишин алда жылдашыбыз керек. Саламатсызбы? Сиз жаңы депутат болуп келдиңиз. Буга чейин парламентте 9 комитет ишмердүүлүгүн жүргүзүп келген. Азыр 8 комитетке кыскарып, ошол эле учурда парламенттин төрагасынын орун басарлары 3 адамга өзгөрүлүптүр. Сиздин оюңуз боюнча бул купулуңузга толдубу бул өзгөртүүлөр? Өзүңүздөр билгендей 7-чакырылышта 90 депутат, мурдагыдай 120 эмес. Депутаттардын саны боюнча чоң айырма бар. Анткени менен парламенттин негизги иши мурдагысы менен эч айырмаланбайт. Себеби парламенттин өзүнүн табияты бар, өзүнүн ишмердиги бар, мыйзам чыгаруу башкы орган. Андыктан комитеттер бул жерде маанилүү. Ошол бардык маселелер, мыйзам долбоорлору, көптөгөн мындай элге керектүү орчундуу маселелердин бардыгы алгач ошол комитетте каралып, анан жалпы жыйынга чыгат. Өзүңүздөр билесиздер, ошол комитеттер жалпы жыйынга чечимдер туура, так, реалдуу болуш үчүн ошол комитеттерде жакшы каралыш керек да, жакшы анализдениш керек. Мына ошон үчүн комитеттердин көп болгону жакшы. Эми 8 комитет болуп атат. Биз мына көпчүлүк депутаттар ошону колдодук.
Эми анын аталыштары боюнча бир аз суроолор бар, бирок анткени менен жалпы саны 8 туура. Ал эми 3 вице спикер боюнча эч кандай маселе болбош керек, себеп дегенде бул жерде адамдык фактор да бар. Төраганын иш сапарлары болуп калат, ооруп калышы мүмкүн. Ошол эле учурда вице спикерлердин арасында ооруп калышы мүмкүн. Ар кандай кысталыш учурлар болот. Ошондо эки вице спикер жетишпей жүргөнүн мына турмуш парламенттин буга чейинки ишмердүүлүгүндө көп эле болуп турду. Ошон үчүн ошонун баарын эске алып 3 вице спикер деген. Эми бул жерде эч кандай мамлекеттик казынага, бюджетке оорчулугу жок экен. Себеп дегенде болгону вице спикер 1000 сом ашыкча айлык алат экен. Эми 3000 сом деген бул эч маселе эмес. Вице спикерде андай деле чоң кызмат, андай деле чоң мындай бийлик механизмдери жок. Болгону бул ошо сессияны алып барууга көмөктөшүү, анан ушу парламенттин ички маселелеринде төрагага кол кабыш кылуу да. Мына ушул жагынан алып караганда мен айтат элем 3 вице спикер абдан туура, ошондой болуш керек. Салмасызбы, мына сиз өткөн созувда бюджет боюнча комитетти башкаргансыз. Мындай эки комитет биригип отурат, ушул боюнча өзүңүздүн оюңузду билдирип койсоңуз. Буга чейин 6-созувда бюджет финансы өзүнчө комитет болгон, ал эми фискалдык экономика өзүнчө комитет болгон. Азыркы сунушта мен өзүм оюм айттым эле, эки комитетти кошконго болбойт, себеби Кыргызстанда биз бюджетти караган жана жогорку кеңеште эң чоң комитет бул бюджет жана финанс комитети. Ал эми экономика фискалдык комитети экөөнүн иши эки башка. Экономика комитети бул тарифтерди карайт. Бюджет болсо чыгышы менен кирешени көзөмөлдөйт. Жалпы Кыргызстандын бюджетин көзөмөлдөйт жана республикалык бюджетти баары бириккенде 9 бюджетти бир жылда кабыл алат. Ошондуктан мен өзүм оюм айткам, бул туура эмес деп, бирок экөөнү кошуп койду. Биринчиден, эгерде кошкон болсо, мыйзамдарды талкуулаганда абдан мындай убакыт жетпей башталман деп болот. Экинчиден, мындай татыктуу талкуу болбой, жакшы мыйзамдар чыкпай калышы мүмкүн. Ошол эле учурда бул комитеттин милдеттенмелерине да өзгөртүүлөр киргизилеби, кандай болуп калат? Эми милдеттенмелеринде албетте эгерде эки комитет кошулуп калса, милдеттенме ошол бойдон калат, бирок иштөө аракети, жыйынтыгы, сапаты абдан начарлайт. Алтынбек Турдубаевич, мына парламенттин 7-чакырылышына жаңы структуралар киргизилип жатат. Сиз могул 6-чакырылышта фракция лидери болуп иштедиңиз. Тажрыйбалуу депутат катары сиздин жеке пикириңиз кандай? Негизинен ар бир жаңы созуп келгенде, жаңы чакырылыш келгенде өзүнүн ички эрежелерин өздөрү аныктайт. Бул нормалдуу көрүлүш. Буга чейинки чакырылыштар, ага чейинкилер ушинтип ар бир чакырылыш өзүнүн канча комитет түзүш керек, канча вице спикер. Себеби негизи комитет бул конституционный орган. Комитеттин ичинде бүт иш-чаранын башаты ошол жактан башталат, анан парламентке чыгат. Ошондуктан депутаттардын талашы бул нормалдуу көрүлүш, талаштан тактык жаралат, талашып бир анан жыйынтыкка келишет. Негизинен 10-дун тегелегинде комитеттер болуп келген дайыма. 7, 8, 9, 10, 11 ушундай болуп. Азыр 7 комитет деп түзгөнбүз, бирок бир комитет айыл чарба агрардык комитети четте калып калыптыр деп талаш түзүлүп, азыр 8 комитетке токтолдук. Бул жакшы. Негизи ал санында эмес, сапатында болуш керек, маңызында болуш керек. Комитеттер кандай иш алып барат, ошондой болуш керек. Маселенин баары ошол. Элдин жашоосунда, күнүмдүк жашоодогу эрежелерди кандай жакшы жагына өзгөртөбүз, коомдо болуп аткан, талкуу болуп аткан маселелерди кайсыл комитетте кантип карайбыз, маселе ошондо. Ал эми төраганын орун басарлары боюнча азыр бир орун басарга көбөйүп жатыптыр. Бул боюнча пикириңиз? Төраганын орун басары кечегиде 6-созда 2 орун басар болгон, 5-созда 6 орун басарга чейин иштегенбиз, 4 орун басар болуп ушинтип иштеп келгенбиз, кийин кыскартканбыз. Азыр 3 орун басар дегени бул эч кандай оорчулукту жаратпайт. Ал төраганын орун басарларынын функциясын төрага эртең өзү тармак-тармакты бөлүп берет.
ошондо кандай функцияларды бөлүп бериши ал төраганын милдети. Андай бир оорчулукту мен көргөн жокмун. Сиздер парламенттин басма сөз кызматы тарабынан даярдалган көрсөтүүгө күбө болдуңуздар. Мындан башка жаңылыктарды биздин расмий кеңеш КЖ сайтынан тааныша аласыздар.